мен 61-ге кеттім азырчы. 61-дегі аял бұл весі чоң, норка шуба кийген, алтындарды тағынып алған, анан көчөдө баратканда акырын басып элдин жаштардын баардыгына акыл үйрөтүп, элдин баарына сын таккан аялда бизде ушундай болуш керек. Вот ошондо сен мындай сени баардыгы сыйлайт, маршруткага кирсең орун берет. Мен ошол стереотиптен кетким келет. Гүлнара Жолдошбаева дээрлик 40 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Пенсияга чыккандан кийин ал спорт менен алектенип бийге катышып баштаган. Бул иш өзүнө жага түшкөнүн байкагандан кийин атайын машыктыруучулук боюнча курс аяктап, учурда фитнес тренер катары иштеп жатат. Негизи эле мектепте 39 жыл иштедим да. 39 жыл иштеп, анан кийин ойлодум, ушу пенсияга чыккандан кийин уже токтотуш керек депчи. 39 жыл жетет да. Башка бир профессияны аркалайын дедим да. 39 жыл мектепте иштегенден кийин ден соолук кетип калат экен, чынын айтайын. Психологиялык жактан, анан кийин физикалык жактан деле. Эртеден кечке жүрөсүң мектепте, анан кичине нервиң да бошоп калат экен. Эми класста ар кандай балдар бар да. Бирок чынын айтсам, мен балдар кыздарды аябай жакшы көрөм. Мектепте иштегенди. Ошо анан кийин спорт менен машыгууга туура келди да. Ошо анан спорт менен машыгып, кичине бир-эки ооруум бар эле, адан арылып калдым. Азыр сөөктөрүм оорубайт, баардыгы жайында. Жаңы профессиядамын. Өзүмдү аябай жакшы сеземин. Сергек жашоону тандаган Гүлнар айым өзүн бир эле спорт менен чектебейт. Ырга, бийге бирдей кызыгып, азыр англис тилин дагы үйрөнүп жатат. Башка кемпир кезектерди карадым, скамейкада отурат. Ошондой болгум келген жок. Такыр ошондой болгум келген жок. Мен балам айтканда, мам, шуба сатып берейинчи депчи. Мен айткам, балам, мага шубанын керек жок. Анан көрөк, давай мага фитнес-клубка годовой абонемент бер, жашынакай форма сатып алайын, английскийге барайын деп өзүм айткам. Пенсияга чыккандан кийин эле сразу английскийге бара баштадым айткандай. Айерге барып, өнчө кичинекей кыздар, алар менен жарышып, азыр кичине английскийим разговорный бар, кичине. Анан кийин дагы сулуулук сынагына катышпадым ба? Сулуулар өткөн жылы сулуулар сынагына катыштым, апалардын сулуулар сынагына. Ал жерден 40 менен 60 жаштагы ортосундагы аялдардын арасынан биринчи орунду албадым. Ошентип Кыргызстан ханышасы 20-22 болуп калдым. Ошо. Гүлнар айымдын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш куракка байланыштуу стереотиптик түшүнүктөр көп. Андай пикирлер каарманыбызды да кыйгап өткөн жок. Жакындарым жакшы кабыл алды. Курбуларым деле жолугуп калганда айтышат, сен эмне холодильникте отурасыңбы депчи. Анан кийин эми ар кандай комментарийлер болот. Сулуулук конкурсунан кийин YouTube'га чыкканда, сен 60-тагы кемпир эмне жүрөсүң әрде дегендер болгон. Жолугуңду салынып алып үйдө отурбайсыңбы дегендер болгон. Биринчи аябай катуу тийген. Аябай көңүлүмдү оорутуп, бир-экөөсүнө миле жаман жооп берип койгом. Анан кийин өзүмдү токтотуп, азыр чыным айтайын баары бир. Мен өзүмдүн жашоомду жашап атам, эч кимге тоскоол болгон жокмун. Анан эгер мени бирөө туурап, ой, эже сиздики сонун десе, любой кеңешимди берем. Бул жерде да көп аялдарды акысыз тренировать этем. Эми бардыгынын эле тыйыны жок. 5 ковчег 15 этого делали. Гүлнар айым өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу дагы машыгуу, ашыкча салмактан арылуу, сергек жашоо жөнүндө айтып берип турат. Ал ар бир адам өзүнүн саламаттыгына жана жашоо образына жоопкерчиликтүү мамиле кылышын каалайт. Ой, Гүлнар, я уже устала. Водичку пьешь? Да, водичку пьем. Мен курактуу аялдар келет бияка. Анан кийин сүйлөшүп калганда, чын айтайын, мактана башташат да. Мен деген мындай шубам бар, анан мен деген тигил тойго барам, анан кийин мен деген мындай тамак жейм депчи. Мен үчүн булардын бардыгы не важно. Мен үчүн эң эле биринчиси бул биз куракта ден соолук керек.
Анткени биз бала чакабызга керекпиз. 60ка келгенде ооруп калып төшөктө жатып калбай, бала чаканы кыйнабай, чынын айтканда. Тескерисинче бала чакага моралдык жактан жардам бериш керек. Мен курактууларга айткым эле келет. Үйүңөрдө отуруп алып багыла. Неберем бар, чөбөрөм бар деп эле. Аларга сөзсүз убакыт керек. 1-2 саат бир күндөчү. Ооба, анан ушунча жыл иштедик, бала бактык. Эми кичине өзүбүздү ойлошубуз керек да. Ошо анан ушунча куракка келгенден кийин оорубай, сыктабай, ар күнгө жаловаться этпей өзүңдү карашың керек. Бала чакага эле оңой болот. Мен ушинтип ойлойм да.